Эшиктерди талкалап шаймандарды уурдашат. Адигине мөңгүсүн изилдөө станциясы талкаланып, шаймандар жана жеке буюмдар уурдалды. Бул тууралуу илимий кызматкер Гүлбара Оморова билдирди. Анын айтымында станция Чехия өкмөтүнүн колдоосу менен курулуп, Адигене мөңгүсүн, мөңгү түзгөн көлдөрдү, Адигене дарыясын изилдеп келет. Ал эми аталган дарыя Аларча дарыясынын негизги булактарынын бири болуп, Бишкек шаары менен жаңы конуштарды ичүүчү суу жана сугат суу менен камсыздайт. Оморова белгилегендей, илимий станция буга чейин да вандализмге кабылып келген. Өзүн туризмин деп атаган адамдар кулпуну бузуп, эшиктерди талкалап, жеке буюмдарыбызды, шаймандарды, жабдууларды уурдап кетишет. Быйыл май айында алар терезени талкалап, менин жеке буюмдарымды алып кетишкен. Калтырган таштандыларын айтпай эле коеюн деп жазды Оморова. Ошондой эле ал Адигене мөңгүсүн изилдөө иштерин илимий кызматкерлер өз чөнтөгүнөн каржылап, мамлекеттен бир дагы сом жумшалган эместигин айтты. Эми талаптоонун ордундагы илимпоздор өз алдынча калыбына келтирүүгө мажбур. Оморованын айтымында, эгер мындай мамиле улана берсе, жакынкы арада станция толугу менен жабылышы мүмкүн. Кыргызстанда 10 миңдей мөңгү бар. Өлкөдө Борбор Азиядагы суу ресурстарынын 45% жайгашкан. 2018-жылы окумуштуулар мөңгүлөрдүн каталогун түзүшкөн. Ага ылайык 70 жылда мөңгүлөр 16%-га кыскарган. Президент Садыр Жапаров климаттын өзгөрүшү менен мөңгүлөрдүн эриши тууралуу маселе көтөрүп, 2100-жылга чейин алардын жарымы жок болуп кетиши мүмкүн экендигин айткан.